Жеңиш чокусунун аймагында жоголгон эки альпинист Мехри Джафари менен Реза Адинени издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Адискö куткаруучулардын тобунун жана тик учактардын катышуусундагы издөө операциясы 6 августта эле башталган. Улуу Британиянын жараны Мехри Джафаринин жакындарынын айтымында ал кулап кетиши мүмкүн делген кооптуу жерге 3 альпинист барып, ага таандык бир буюм табылган, бирок өзүнөн дайын жок. Иран улутундагы Мехри Джафари аталган өлкөнүн альпинисттери менен бирге 18 июлда бийиктиги 7000 метрден ашкан жеңиш чокусун багындыруу үчүн Кыргызстанга келип, 1 августта ал жакка жөнөп кетишкен. 3 күндөн кийин спутник телефон аркылуу ошол учурда тоого чыгып жатышкан венгриялык альпинисттерден билдирүү келип түшкөн. Алар болжол менен 6300 метр бийиктиктен кулап бараткан кишини көргөнүн кабарлашкан. Иран командасы Мехри Джафаринин артта калганын жана учурда алар менен бирге болбогонун ырасташкандан кийин аларга издөөнү баштоо тууралуу буйрук түшкөн. Бирок ошондон кийин ирандык альпинисттердин тобу радиостанцияны өчүрүп салышкан. Ал күнү алар кайра байланышка чыгышкан эмес. Ушул эле мамлекеттен келген дагы бир альпинист Реза Адини чокуга көтөрүлүү учурунда кулаганы айтылган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал тоо тараптан Кытайды көздөй кулап кеткен. Альпинисттердин туугандары жана достору экөөнү издөө куткаруу иштери үчүн акча чогултуу өнөктүгүн башташкан. Керектүү сумма $28 000 деп айтылып, бүгүнкү күнгө чейин $23 000 ашык доллар топтошкон. Убагында Реза Адини Хан Теңир чокусуна чыгып бара жаткан Ирандын Нишапур шаарынан келген альпинистти бир нече адам менен биргеликте куткарууга жардамдашканы белгилүү болду. Азыр бул видео менен бөлүшүп жаткан жакындары анын табылып калышына үмүт артышууда. Өлкө боюнча акыркы 1 суткада 15 өрт кырсыгы катталды. Эң көп учур Жалал абадта болду. Мындай билдирүүнү өзгөчө Кырдаалдар министрлиги таратты. 10 августка караган түнү аталган областтагы Сузак районуна караштуу Ынтымак айылында бир турак үйдүн 78 чарчы метр чатыры, бир сыналгы, бир муздаткыч жана Subaru Forester үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйдү. Өрттү өчүрүүгө жалпы 4 бригада тартылып, бүгүн таңкы саат 4-төрдө гана жалын чектөөгө алынып, 6-ларда толук өчүрүлгөн. Тезсиз жоонун кесепетинен жабыркагандар жок. Учурда өрттүн себеби такталууда. Кыргызстанда коронавирустан улам дагы 6 адам ажал тапты. Бул оорудан улам көз жумгандардын жалпы саны 2413кө жетти. Илдетке чалдыккандар мурдага караганда азайып жатканы байкалууда. Бүгүн 471 адам оору жугузуп алса, кече бул көрсөткүч 483 түзгөн. Пандемиядан бери COVID-19 вирусу 170 миңге жакын кишиден тастыкталды. Ал эми 1 сутка ичинде айыгып чыккандардын саны 1000ге чукулдаса, жалпы сакайгандар 159 миңден ашты. Улуттук онкология жана гематология борборунун бөлүм башчысы Ормонбек Жакыпбаев коронавируска каршы эмдөөдөн кийин айрым адамдарда терс көрүнүштөр пайда болушу мүмкүн экенин, бирок ага карабастан вакцинанын организмге тийгизген пайдасы жогору турарын айтып берди. SARS-CoV-2 вирусуна каршы спецификалык антивирустук дарынын бүгүнкү күнгө дүйнө жүзүндө жоктугу, калкты эмдөө вакцинациялоо гана COVID-19 оорусунан коргоонун жападан жалгыз чарасы болуп эсептелинүүдө. Америка Кошмо Штаттары, Великобритания, Германия, Израиль сыяктуу өнүккөн мамлекеттердин 90%-дан ашык калк эмдөөдөн өтүштү. Бул коллектив иммунитеттин пайда болушун негиздейт. Профессор Абдыраманов белгилегендей, COVID-19 бул жакында эле пайда болгон инфекция. Ошон үчүн бул жерде али чечилбеген көп маселелер бар. Бирок ошолорго карабастан эмдөө гана бирден-бир пандемияга каршы чара болуп эсептелинет. Гарвард университетинин саламаттык сактоо мектебинин профессору Виша Висванат белгилегендей, биз бул жаңы вирус тууралуу абдан аз билебиз. Көрсөтмөлөр, рекомендациялар тездик менен алмашылууда. Дүйнө жүзүндө көптөгөн адамдар белгисиздиктен чарчашууда. Ошол эле маалда антителаны тестирөө дагы иммунитеттин деңгээлин тактай албайт. Демек, вируска каршы эмдөө гана бүгүнкү күндүн жападан жалгыз чарасы. Илимий көз караштагы жалгыз гана реалдуу жолу. Бул канчалык тез эмдөө болсо, ошончолук жакшы. Уважаемые родители, уважаемые педагоги, медицинские работники, просим вас проявить свою гражданскую ответственность и получить прививку от коронавирусной инфекции. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. И только в наших руках от нас зависит, как будет проходить, какой формат обучения будет проходить в следующем учебном году. Ведь безопасность и здоровье наших детей должна быть превыше всего. Уважаемые работники сферы услуг, мы также просим вас проявить активность и получить прививку. Вы, как никто другой, сталкиваетесь с большим количеством посетителей, с большим количеством людей, для которых коронавирус представляет большую опасность, так же, как и для вас. Мы надеемся на вашу сознательность.
Апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлерге жеңилдетилген насыя берилет. Муну өкмөт экономика жана финансы министрлигине тапшырды. Ошондо 76 ишкердин ар бири 200 000 сомго чейинки кредитти 0,1% үстөгү менен күрөөсүз 3 жылдык мөөнөткө ала алат. Министрлер кабинети чыгарган токтомдо Айрбанк менен РСК банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып, чек ара жаңжалында жабыр тарткан Баткен областынын тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризация сунушталган. Ошондо экономика жана финансы министрлиги жабыр тарткан бизнес өкүлдөрүнө баш аягы 14 миллион 505 000 сом суммасында бир жолку кенемте төлөп бере турган болду. Баткендеги куралдуу жаңжалдан келтирилген чыгымды 3 башка комиссия иликтегени белгилүү. Министрлер кабинети жергиликтүү бийлик эсептеп чыккан 1 миллиард 305 миллион 994 000 сомдук зыянды бекиткени маалым болгон. Өлкөдө этникалык кыргыздар үчүн жогорку окуу жайларда акысыз билим алууга сынак жарыяланды. Билим берүү жана илим министрлиги тараткан маалымат боюнча, ага Өзбекстан, Кытай, Түркия, Казакстан жана Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздар катыша алат. Документтер 30 августка чейин кабыл алынмакчы. Эгерде окууга тапшырууну каалаган жарандарда кандайдыр бир кошумча суроолор жаралса, Тажикстан, Өзбекстан, Түркияда жайгашкан Кыргызстандын элчиликтери менен байланышууга мүмкүн.